жаш кезектеги эң баалуу, эң бартуу, эң эсте кала турган жаштык кез, биздин студенттик учур, бардык алдыга койгон максаттардын аткарыла турган билим алып, ушул жерден бардык биздин кыргыз элдин керегине жарай турган бардык тармактар, биология, химия, физика, тарых, тил, кайсы тармак болбосун мына биздин университеттен бүтө турган студенттер. Эми ушул бардык эле студенттерге дейли мен дагы ушул университетке капысынан келип өтүп калгам. Капысынан дегеним мен ушул атадан эрте калып 1,5 жашымда курсакта карындашым калып, анан кийин энем ушу 5 баланы 26 жашында жесир калып багып чоңойткондон кийин көп кыйынчылыктарды көрүп ыйлаган күндөрү болду. Анан кийин ушу жетишпеген кээде баары энеби жетим, эрки жетим деп коюп, бирок атасы жок жетим, баары жетим болуп, бир кичинекей нерсеси жетпегендей болот. Ошонун баарын көрүп туруп, мен өзүмө максат кылып койгом. Мен эч жака окууга барбаймын. Мен ушу жанагы бизде сырайым деп койчу. Ошол жерде жана шопурларды даярдоо 6 айлык курс бар болчу, ошондон окуп, анан кийин мен энемди багам деген алдыма максат кылып койгом да. Анан ошондон кийин баары турмуштар кандай болот экен, биякта баарын көптөр билет, Чөкчүш, Бейманалы Чөкчүш деген мен агам бар болчу. Ал киши ушу тарых факультетинде кандидат мамиле учурунда декан болуп, ошентип иштеп жүргөн адам эле. Ошол киши бир күнү барып калган экен. Анан кийин ошо мен огороддо иштеп жер казып жүрсөм, чакырып албайсың эмне деп жүрөсүң, эмне үчүн шаарга барбайсың деп, менин энем болсо талаада жумушта да. Анан кийин мен ошо окуудан келип жер казып алманы түбүн жумшартып ошентип жүрдүм эле. Анан мен айттым, мен окубайм. Мен ушу мамамды, абамды багамын, мен шопур болом дедим. Анан эле баягы мурчая түштү. Анан көрсө ушу менин атам ар жак бер жака Кенесары ака, менин атам ферма болуп иштечкен. Ошо келип Беминалы акемдердин үйүнө болуп, анан ушундай ага иниси да. Анан ошо аябай жакшы көрчү экен Беминалы акемди, Беминалы акемдер да аябай. Анан ошонун негизинде келип менин байкемдин бир баласы дагы окууга өтпөй калабы деп, кечке чейин менин мамамды күтүп, анан кийин ошо Беминалы Чөкчүш мамамды урушкан экен да. Мен айттым, мен мал салды карап антимитип жүрдүм. Анан ошону менен анан кечинде келсем Беминалы Чөкчүш кетти. Анан кийин мамам келип эле мен баягы калып сизди багам дегенден кийин эненин жүрөгү кандай эми ишенин, анткени эки агабыз армияда, эжебиз дагы шаарда иштейт. Анан биз үчөөбүз эле калганбыз да ушу айылда. Анан эми ошондо мамам аябай кайгыруу менен кандайдыр мага канун байкен келип мени урушуп кетти, окууга өткөрбөйсүң, элдин балдарындай кылып эмне деп ушинтти, эмне кыласың деди. Мен айттым, барбайм дедим. Барбайм десем болбой, атып анан кийин ошол эртең Карабулакка баралым, мектептен, директордон ушу справкаңды жанагы автобиография документти барып толтурганга баралып алам деп ушинтип, анан Беминалы Чөкчүштүн күчү менен келип, анан тарых факультетине өтүп калгам. Орегин отырып турду, отырып койду көрсө, мен өзүм 42 килограмм болчумун да. Боюм 1,48 сантиметр. Мени армияда алып жүргөн. 1,50 сантиметр болсо армияга алып. Анан ошентип экөөбүздүн тарых жолубуз ошол университеттин чиркөөчүлүк зал деген кичинекей зал бар болчу. Ошондон жолугушуп калдык. Бул баягы тарыхый аябай чоң нерсе кылып айтса болот. Анткени мен машыктоочум сенен дагы жеткен адамгерчилик жагынан, педагогдук касиети жагынан, жолдоштулук мамилеси жагынан кайсы тарап болбосун ушунчалык көп келишкен киши экен.